Кыргыз тили 3-класс мугалим Сапаркулова Чынара Жакыпбековна. Саламатсыңарбы балдар? Сабагыбызды баштайбыз. Барыңарга жагымдуу маанай каалаймын. Жагымдуу маанай каалоо менен бүгүнкү сабакты баштасак. Анда эмесе сабактын темасы менен таанышабыз балдар. Сабактын темасы этиш сөз түркүмү. Буга чейин биз сөз түркүмдөр жөнүндө маалымат алганбыз, балдар. Кыргыз тилинде кандай сөз түркүмдөр бар экенин билебиз. Кыргыз тилинде эң негизги сөз түркүмдөр кайсылар эле балдар? Бул зататоч, сынаточ, санаточ, этиш эң негизги сөз түркүмдөрү. Кыргыз тилинде эң биринчи биз зататочту тапканга аракет жасайбыз. Зататоч ким эмне, кимдер эмнелер деген суроого жооп берет. Сынаточ кандай деген суроого жооп берет. Ал эми санаточ канча деген суроого жооп берет. Ал эми этиш деген кандай суроого жооп бериши мүмкүн балдар? Ана ойлонуп көргүлөчү. Этиш бул көбүнчө зат менен байланышат дагы заттын кыймыл аракетин көрсөтөт. Заттын кыймыл аракеттери кайсы болушу мүмкүн балдар? Заттын кыймыл аракети бул эмне кылып жатат, ойноп жатат, эмне кылып отурат, окуп отурат, эмне кылып жүрөт, чуркап жүрөт, басып жүрөт деген кыймыл аракеттерди билгизет балдар. Анда эмесе этиш тууралуу жалпы маалыматты бир жолу берип кеттим силерге. Азыр сабактын максаты менен таанышабыз балдар. Сабактын максаты кыргыз тилинде канча сөз түркүмү бар экенин билебиз. Айтып кеттим мен канча сөз түркүмү бар экен. Этиш сөз түркүмүнө суроо бере алабыз, сүйлөм түзө алабыз. Текст угуу менен эс тутумдарды сүйлөкөбүздү өстүрөбүз балдар. Жалпы маалымат жана биз алдык балдар сөз түркүмдөр боюнча. Эми этиштин өзүнө көңүл бурабыз балдар. Этиш заттын кыймыл аракетин көрсөтүп, эмне кылды, эмне кылып жатат, эмне кылат деген суроолорго жооп берет. Мисалы, ырдады, эмне кылды, ырдап жатат, эмне кылып жатат, ырдайт, эмне кылат. Этиш заттын кыймыл аракетин көрсөтүп, мен жана айтып кеттим, асан чуркады, асан окуду, асан бийледи деген сыяктуу кыймыл аракеттерин көрсөтүп берет. Этишти сүйлөмдүн ичине табыш үчүн балдар биз эмне кылды деген суроону бергенди билишибиз керек экен. Эмне кылып жатат деген суроону бергенди билишибиз керек. Эмне кылат деген суроолорду берүү аркылуу биз эмне кылат экенбиз? Этиш сөз түркүмүн сүйлөмдүн ичинен табат экенбиз. Эми бул жерде ырдады. Кана суроо берип көрүңүз. Эмне кылды? Ырдап жатат. Эмне кылып жатат? Эмне кылат? Ырдайт. Бул жерде мен силерге эмне көңүл бурдургум келип атат балдар? Бул жерден силер көңүл бөлө турган нерсе ырдады деген сөздөр эле, мисалы ырдап, ырдады, ырдап, ырдайт деген. Көрдүңөрбү? 3 башка бир эле сөзгө биз 3 башка эмне кылып атабыз? Суроо берип жатабыз. Кыймыл аракеттин суроосун берип атабыз да, бирок башкача төр менен берип атабыз. Оңгуга жараша бердик. Ырдады, эмне кылды, ырдап жатат, эмне кылып жатат, ырдайт, эмне кылат деген суроолорду бердик балдар. Буга сөз түрдө көңүл бургулан экен. Ырдоо, ырдайт деген бир эле маанини берип атат, бирок суроо бергенде биз кыймыл аракеттин ар башка суроолорун берип жатабыз. Биринчи суроодо эмне кылды деген, ырдады дегенде эмне кылды деген суроо бердик. Ырдап жатат дегенде эмне кылып жатат дедик. Ырдайт, эмне кылат. Көрдүңөрбү? Кыймыл аракеттин 3 башка багыттагы суроосун ырда деген сөзгө башкача бир варианттарда бердик. Силер дагы бир сөздү алып алып ушундай кыймыл аракеттерди көрсөтсөңөр болот балдар. Эми карагыла. Берден биз зататоч, сынаточ, санаточторду бул сүрөттөн мен силерге сөз түркүмдөрдү ушул сүрөттөр менен дагы эске салып кетким келип атат балдар. Кандай болот деп ойлойсуңар? Ким? Карагыла. Кыз, ким? Бала. Же болбосо ошол эле ким? Гүлназ, ким? Бакыт.
Зататоч. Kimdir? Балдар, kızlar deybiz. Эми зататоч таап алдык. Эми сынаточ. Гүлнастын көйнөгү кандай? Кызыл. Гүлнастын чачы кандай? Uzun. Бакыттын чачы кандай? Кыска. Бул сынаточ болду. Эми санаточту кантип табабыз? Санаточ. Канча? 10. Бұл жерде қанша шахмат бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Қанша шахмат бар екен? 13 шахмат бар екен. Қанша ойнап атат? Экөө ойнап атат. Бұлар санаточ. Эми этишти табыш үчүн биз эмне кылып жатат деген суроону беребиз. Балдар көңүл бургула, эмне кылып жатат? Кана өзүңөр ойлогулачы, булар эмне кылып жатышат балдар? Булар эмне кылып жатышат? Булар кана ойлонобуз балдар. Балдар шахмат ойноп жатат. Эми ушул жерден эмне кылып жатат? Этишти табабыз балдар. Иштептерге жазабыз. Эмне кылып жатат? Ойноп жатат. Бул этиш. Ким? Балдар зататоч. Эмне? Шахмат зататоч. Ойноп жатат. Бул сүйлөмдүн этиши. Кыймыл аракетти көрсөтүп берди. Ошондо Гүлназ менен Бакыт эмне кылып жатат? Гүлназ менен Бакыт ойноп жатат. Эмне кылып жатат? Ким? Кыз. Кыздын көйнөгү кандай? Сары, кызыл, чачы кандай? Uzun. Канча кыз? Бир кыз. Санатошту көрсөттүк. Эми эмне кылып жатат? Балдар, эмне кылып жатат? Айпери бийлеп жатат. Эмне кылып жатат? Бийлеп жатат. Ким? Айпери зататоч бийлеп жатат. Бул эмне балдар? Этиш. Азаматсыңар. Анан кийинки көңүл бургула. Анан кийинки сүрөткө көңүл бурабыз балдар. Бул жерде дагы деле биз эмненин суроосун көрүп жатабыз? Этиштин суроосун. Эмне кылып жатат деген суроону көрүп атабыз. Эмне кылып жатат? Бала, кыз ойноп жатат, Зататошторду таптык. Мына бул кандай экен? Кандай түстө экен? Сары, көк, кызгылтым түстө экен. Кимдер? Балдар, зататоч. Эми этишин табыш үчүн ойлонобуз балдар. Балдар ойноп жатат. Иштептерге жазсаңар да болот. Кимдер ойноп жатат? Балдар, зататоч. Эмне кылып жатат? Ойноп жатат. Мына этиш заттын кыймыл аракетин көрсөтүп жатат. Эмне кылып жатат? Ойноп жатат деди балдар. Өзүңөр дагы сүйлөм түзсөңөр болот. Этиш сөздөрдү катыштырып, кайсы гана сүйлөмдү түзбөйүк, ал сүйлөмдү сөз түрдө сүйлөмүбүздө этиш болот бизде балдар. Андан кийин дагы деле этиштин мынакей биз этиштин сөз түркүмү өтүп жаткандыктан мен жалаң этиштин суроолорун булдум бул жерге. Эмне кылып жатат? Этиш сөз түркүмүнүн суроосу. Ким? Бала. Кимдер? Балдар. Зататоч көп түрдө кетти. Эмне? Топ. Топ кандай түстө? Ак кара түстө. Канча бала бул жерде? 1, 2, 3, 4, 5. Канча бала экен бул жерде балдар? 1, 2, 3, 4, 5. Канча бала? Санаточ. Топ кандай түстө? Ак кара. Сынаточ. Кимдер? Балдар, зататоч балдар. Түшүндүңөрбү? Эми ойлонобуз дагы. Ойлонуп биз эмне кылышыбыз керек балдар? Туура азаматсыңар сүйлөм түзүшүбүз керек, Сүйлөм түзбөсөк болбойт балдар. Кана мен силерге да убакыт берейин, сүйлөм түзгүлө балдар. Эгерде кимде ким сүрөттү карап туруп сүйлөм түзсө, анда балдар азаматсыңар. Силер деле ушундай сүйлөм түздүңөр болуш керек деген ойдомун. Ушундай сүйлөм түздүңөр го деп ойлоп турамын.
Асан менен Үсөн футбол ойноп жатышат. Kim Асан, kim Үсөн, эмне футбол, эмне кылып жатат? Ойноп жатат. Этиш заттын кыймыл аракетин билдирди. Мына конкреттүү зат, жандуу зат. Мына кыймыл аракет эмне кылып жатат? Футбол ойноп жатат. Кыймыл аракетин көрсөтө алды. Эч сөздөр боюнча түшүнүктүүлүү болуш керек, балдар. Этиш сөз зат атоочу менен байланышып, заттын кыймыл аракетин көрсөтөт экен. Ушундай биз сүйлөм түзүп жатканда сөздөр биздин сүйлөмдө зат атооч менен этиш сөзсүз түрдө катышат. Ансыз сүйлөм түзүлбөйт, балдар. Эми кичине кыз селкинчек жатат. Апам тамак, мен мектепке, Амина сабак, Асан бакчада алма. Бул жерде, балдар, эмне кылып жатат, эмне кылат, эмне кылды деген суроолорго жооп берген этиш сөздөр жок. Биз ушуларды кыймыл аракетти билдирген сөздөрдү эмне кылышыбыз керек? Бул жерге коюп чыгышыбыз керек. Ошондо биздин сүйлөм эмне болот экен? Туура түзүлгөн болот экен. Эгерде биз кичине кыз селкинчек жатат деп койсок туура болобу? Туура эмес болот. Ошол себептен бул жерге ар бир көпчектин ордуна тиешелүү кыймыл аракетти билдирген сөздөр керек экен, балдар. Ойлонобуз. Ойлонуп туруп анан ким деген тапса, анда азаматсыңар, балдар. Кичине кыз селкинчек теп жатат. Апам тамак жасап жатат. Мен мектепке бара жатам. Амина сабак окуп жатат. Асан бакчада алма үзүп жатат. Карагыла эми. Этиштин кыймыл аракетин билдирген сөздөр болдубу булар? Теп жатат, эмне кылып жатат? Жасап жатат, эмне кылып жатат? Бара жатам, окуп жатат, үзүп жатат. Булар баардыгы этиштин кыймыл аракетин билдирген сөздөр болушту. Азаматсыңар, балдар. Эми азыр, балдар, бул жерден силерде бир табышмактап ойлоно турган бир текстти силерге алып чыктым. Биринчи, бул текстти окуурдан мурда сүрөттөргө көңүл бурайык, балдар. Бул бала. Бул жерде эмне көрүп турабыз? Самын, суу, тиш, жер жемиштер, бала, тиш, чоң энеси бул. Бала, тиши, бала, тиш жууй турган зубный щеткабыз, эми ушул көрүп турган заттарды колдонуп биз эмне кылат экенбиз, балдар? Сүйлөмдү толук окуп чыгат экенбиз. Кана, анда эмесе баштадык, балдар. Айдар. Бул жерге эмне коебуз? Бала, өтө. Айдар. Өтө жүдөө бала болчу. Самындан, суудан аябай коркчу. Бир күнү анын кир болгон тиштери биз сага таарындык, кетебиз деп чатак салышат. Каяка кетесиңер? Силер кетсеңер, алманы, алмурутту кантип жейм деп ыйлактайт. Жок, кетебиз. Биз мындай жашоого чыдабайбыз, дешет тиштер бир ооздон. Аларды сөзүн уккан чоң энеси жетип барып, тиштер да таарынышабы деп сурайт. Ооба, эгер жууп тазалабасаң, анда алар таарынып түшө баштайт, дейт чоң энеси небересине. Алар кетип калышса, мен эмне кылам дейт Айдар. Деп ыйлап келет. Айдарды ыйлап жатканын уккан тиштер
Айдар, ыйлаба, андан көрө бизди щотка менен жууп тазалап тур. Ошондо биз кетпейбиз сага жана сага көпкө кызмат кылабыз дешет. Макул, сөзсүз жууп турам деп сөз берип, күнүгө 2 маал жууй баштайт. Ошондон кийин анын тиштери мурдагыдан да аппак болуп, өз кызматтарын мыкты аткарып калышыптыр. Балдар, биз эмне жөнүндө окудук? Тиштердин чатагы экен. Эгерде биз таза болбосок, тиштер кетип да калышы мүмкүн экен. Эми суроого жооп беребиз. Эмне үчүн текст ушундай чаталыптыр? Себеби Айдар өз тиштерине кам көрбөй койду, балдар. Силер тиштериңер кандай камкордук көрөсүңөр? Биз тиштерибизди камкордук көрүш үчүн таза кармашыбыз керек экен. Эмне үчүн тиштер улам түшүп кайра чыга бербейт? Анткени андай боло берсе, анда биз тишке кам көрбөй калабыз. Эмне үчүн карыган кишилер тишиң барда таш чайна, тиштен кийин аш кайдай деп айтышат. Бул суроого үйдөн жооп бересиңер, балдар. Катуудан тиш оору, жумшактан ич оору жаман деген чынбы? Макалдарды карагыла. Чындап эле жаман, катуудан тиш оорусу эмне кыларыбызды билбейбиз, жумшактан ич оорусу аны дагы биле албай айласын таппайбыз. Ошон үчүн эмне дайым таза болгонго аракет жасашыбыз керек экен. Эми 4 каалоо деген текстке көңүл бурабыз, балдар. Мынакей. Бул кандай каалоолорду айткан экен бул бала? Дөңдөн ылдый кечке чана тепкен Митя үйүнө жүзү албырып чуркап келди да атасына: "Кыш кандай көңүлдүү, мен дайыма кыш болорун каалар элем. А сен менин чөнтөк дептеримди аччы, ага каалооңду жазып кой", деди атасы. Митя жазып койду. Жаз келди. Митя жашыл жайакка чыгып, кооз көбөлөктөрдү кубалады, түрдүү гүлдөрдү терип, кызыкка батты. Атасына чуркап келип минтип айтты: "Кандай керемет, мен дайыма жаз болушун каалайм". Атасы чөнтөк дептерин алып чыгып, Митяга бул каалоосун дагы жазып коюусун суранды. Жай да келди. Митя атасы менен чөп чабыкка барды. Күн кечке бала көңүлү аябай көтөрүңкү жүрдү. Балык кармады, калың чөптүн үстүнө оонады, чие терди. Кечинде атасына: "Бүгүнкү күн абдан көңүлдүү өткөрдүм, мен жайдын бүтпөшүн каалар элем". Митянын бул каалоосу дагы чөнтөк дептерге жазылды. Күз да келди. Бакчада түшүм жыйналды. Кызыл алмалар, сары алмурттар терилип жатты. Жайдарланган Митя атасына: "Күз бардык мезгилдерден мыкты", деп оюн айтты. Ошондо атасы өзүнүн чөнтөк дептерине сууруп чыгып, балага көрсөттү. Анда ушул сыяктуу сөздөрдү жазында да, кышында да, жайында да айтканы жазылуу эле. Анан балдар, биз эмне жөнүндө окудук? 4 каалоо жөнүндө. Митя эмнелерди каалаган экен? Анын каалоо экен кантип билди атасы? Ушул суроолорго жооп беребиз азыр, балдар. Митянын биринчи каалоосу эмне деп жазды? Ал негизи каалоо жазып атканын билген жок, кыш мезгилин жакшы дегендин атасы чөнтөк дептерине жазып кой деди. Экинчи каалоосун дагы ошентти. Экинчи каалоосунда жаз мезгили аябай жакшы деди. Эмне үчүн атасы аларды жаздырып жатат? Силердин кандай каалоо тилектериңер бар? Ар бирибиз ар кандай каалоо тилектерди айтабыз. Ушул каалоо тилектерди иштептериңерге Митяга окшоп 4 каалоо тилекти сөз түрдө жазгыла, балдар. Каалоо тилектер жөнүндө кандай чыгармаларды билесиңер? Мен силерге эмки сабакка чейин жакшы каалоо тилектер жазгыла деген сунуштарды айткым келип жатат, балдар. Андан кийин каалоо тилек жөнүндө дагы кандай чыгармаларды билесиңер? Бул боюнча дагы бизде суроо эмки сабакта сүйлөшүүлөр болот, балдар. Анда эмесе, балдар, үйгө тапшырма алабыз. Этиш сөздү катыштырып сүйлөм түзөбүз. Керек эле, балдар, этиш сөздү жөн эле түзбөстөн, кайсы гана мен айтып кеттим, кайсы гана сүйлөмдү жазбайык, кайсы гана сүйлөмдү иштебейик, ал жерде этиш сөздөр болот деп. Керек эле, биз бүгүн каалоо тилек жөнүндө сүйлөшкөндүктөн, ар бирибиз 4 сүйлөмдүн катыштырып каалоо тилек бар сүйлөмдөрдү түзөбүз. Түшүндүңөрбү? Ал жерде сөз түрдө этиш сөздөр болот деп ишенем, балдар. Ушун менен сабагыбыз бүттү, балдар. Саламатта калгыла.
Soqtaqı çeyin görüşkөнчө. Barыңarga жакшы маанай каалайм. Барыңарга мен силерге тилегим ден соолукта болгула дейм. Ушул сыяктуу каалоо тилектерди менен сүйлөм түзөбүз балдар. Саламатта калгыла.